Ошто 6 ай мурун эле пайдаланууга берилген мектептин спорт залынын чатырынан суу өтүп жатат. Анын сыртындагы аянчада жаан жаагандан кийин ылайланып колдонууга жараксыз болуп калууда. Бул номер 20 Исхак Разаков атындагы мектеп. Анын спорт аянчасынан суу өтүп, сырты сазга айланып калып жатканы тууралуу билим уясынын жетекчилиги жергиликтүү бийликке кайрылган. 13 жерден суу тамчылайт. Мына үстүн, мынаудан мына спорт залдын үстүнө мындай баягындай тыпылдап шарылдап алып кетпейт. Бирок өтөт. Тып. Ошондой жерлерден өтөт. Мен мына уже болбойт. Проект боюнча асфальт болуш керек. Себеби мындай түйүз коюп койгон жерде эми логикадагы деле туура келбейт, топурактап коюш. Жамгыр жайт, кар жайт дегенде анан кийин мына ал балдагы бизге эң кыйынчылык туудурган ушул болуп атат. Имаратты текшерип, курулушун кабыл алган мекеменин андагы кемчиликтерден кабары бар. Бизге компания маселе жаралган жерлерди оңдоорун билдирди. Ошол жылы болбосо да где-то 15-жылы жапкан экен. Ал атайын баягы материал менен. Ошол материалдарын бир аз талапка дал келбей, айрым жерлеринен суу тамчылар фактылары болгон. Биз анга тийиштүү тапшырмаларды берип, башынан спортдун баягы естественный освещение деп коет, ошол тарабын үстүн жаптырганбызда анан подряд уюмдан гарантийный письмосун дагы алганбыз. Бүгүнкү күндө бизде дагы 1 миллион 100 акча каражаты турат. Ошонго окшогон айрым чыккан кемчиликтерди толук кандуу бүтсө, анан бизде калган акчасын которуп беребиз. Исхак Разаков атындагы мектеп-гимназиянын курулушу 2013-жылы башталган. Бирок 2017-жылы имараты көтөрүлгөндөн кийин каражат бөлүнбөй токтоп калган. Анда курулуштун сметалык баасы 244 миллион сомго бааланып, 114 миллион сом гана бөлүнгөн эле. 2022-жылы биздин телетоп имараттын абалынан кабар алганы барганда, мектептин директору бүтпөй, кароосуз калган курулуштун сапатына тышсызданган эле. Анда жаңы жабдуулардын да туура берип, жарактан чыгып бара жатканы айтылган. Ошол жылы курулуш жанданып, быйыл майда пайдаланууга берилди. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров да катышып кеткен. Мектепти жалпы 284 миллион сомго капитал курулуш компаниясы курган. Бул эмне болгон компания? Биз маалыматтарды топтоштурдук. Капитал курулуш 2021-жылы кайра каттоодон өткөн жетекчиси Мадешев Кыялбек Насирович. 2020-жылы бул компания Ак Буура дарыясынын жээгин оңдоп түзөө үчүн да тендерди уткан. Ал долбоорго 252 миллион сом бөлүнгөн эле. Ошол кезде Кактус медиа басылмасы компаниянын мурдагы депутат Айбек Осмонов менен байланышын табышкан. Мекеменин жетекчиси Кыялбек Мадешев тууралуу ачык булактарда маалымат жок. Былтыр капитал курулуш мамлекетке 5 миллион 400 миң сом, быйыл 3 миллион 700 миң сом салык төккөн. Компания салык кызматынын былтыр 1 ноябрга, быйыл 1 мартка карата жарыялаган ири карызы барлардын тизмесинде да бар.